Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасы болду. Бүгүн студияда кабыл алып жаткан меймандарыбыз Жогорку Кеңеш депутаты Эмиль Токтошев, ошондой эле Борборубуздагы номер 100 лицейдин директору Индира Куралбек кызы студияда. Кош келиңиздер, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Жогорку Кеңеште каралып жаткан мыйзам долбоорлордун ичинде билим берүү тармагына тиешелүү, анын ичинде өзгөчө кесипке даярдоо багытындагы маселелерге олуттуу көңүл бурулуп келет. Мисалы, азыр жогорку билим алууга караганда кесиптик лицейдин бүтүрүүчүлөрү жумушту тез таап кетип атышат деген жакшы маалыматтар бар. Ушунун негизинде кандай иштер жүрүп атат экен, сиздерден угалы кепти. Мыйзамдык база боюнча сиз айтып бересизби, Эмиль Токтоконович? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүн жакшы теманы талкуулай элек турабыз. Бизде Кыргызстанда кесиптик лицейлер, профтех образование училищалары акыркы мына 2-3 жылдарда биз көбүрөөк көңүл буруп, мыйзамдагы өзгөлөрдү киргизип, билесиздер, быйыл мыйзам кабыл бергенбиз. Ошол жерде толугу менен мыйзамдуу көп өзгөрүштөрдү киргизип бердик. Бул деген көп мүмкүнчүлүктөр. Себеби азыр мезгилдин талабы Кыргызстанда эң керектүү кесипкөйлөр, кесиптер. Ушул профтех образование училищаларда мезгилдин талабы болуп калды. Бизде жогорку билимдүү адистерге караганда ортоңку кесипти адистер аябай мындай таңсыз болуп калды. Баяналары бирдей, адам көп алат. Азыр эле мына жөнөкөй эле мына слесарь, ремонтник, электрик, сварщиктер, токарь, фрезовщиктер жетишсиз. Керек болсо айдоочулар жетишсиз азыр. Эң жөнөкөй немелер. Бул ошол убагына көңүл бурулбай, жакшы кесип ушундай окуяларга көңүл бурулбай, мындай көбү билбей, айылда көбү билбейт каяка окуу тапшырышты. Көбүнө мүмкүнчүлүгү жок, жогорку окуу жайда окуп, анан 5 жыл күтүп, анан билим алган. Основной масса бул ошол негизи биз бул келечек профтех образованияга көбүрөөк көңүл буруш керек. Бул ар тараптуу электриктерге, механик көздөмдөрүндө, аграрный, анан IT технология бардык немеге профтех образованияны биз толук кандуу колдонуш керек. Кыргызстанда бардыгы мындай азыр толук кандуу иштей албай атат. Мына мен билем, мисалы мына Индира айым барган 100 лицейде бул жакшы иштеп атат. Ушундай эле бир 10%, 10-15% жемиштүү иштеп атат. Алар мамлекетке ошол окуш немели бир эле билимдүү, бир эле кесипкөйлөрдү даярдаганда эмес, алар мамлекетке киречеге өттү. Чоң кирече алып келип атат. Демек бунун келечеги бар. Ошондуктан буга дагы көңүл буруп, дагы жаңылап биз бул өндүрсөк, ошондо бул келечекте көп пайда тие турган бул тармак. Индира айымда азыр ичинен кандай көйгөйлөр бар, кандай жетишкилерди айтып берсе, анан дагы теманы талкуулайбыз. Анда сөздү уласаңыз болот. Ошол Эмиль Токтоконович айтып кеткендей, бүгүн чын эле турмуштун талабы, албетте жогорку билим да керек, бирок негизинен турмуштун талабы ушул кесиптик билим берүү тармагынын бүтүрүүчүлөрүнүн мындай аракеттерине жараша мындай бир кыйла өсүп жатат да. Мисал ала турган болсок, мына ушул үчөөбүз олтурган аудиториянын бардык нерсесин биздин бүтүрүүчүлөр жасайт. Биз олтурган эмеректерди биз окуткан мебелщиктер жасап чыгарышат. Үчөөбүз чыгып аткан түз эфирдеги IT технологияны биздин 98-99 кесиптик лицейдин IT бүтүрүүчүлөрү, үчөөбүз кийип отурган кийимди биздин тигүүчүлөр тигишет. Биз олтурган имаратты биздин курулуш тармагынын адистери курат да. Мындайча айтканда, кесиптик билим берүү тармагынын адистери булар экономиканы кыймылдатып аткан бир чоң күч да. Чоң күч. Мен бир кызык маселени токтолоюн деп атам. Туннелде ремонт жүрүп калды, Эмиль Токтоконович, Төбө Ашуда туннелде. Мен Таластын кызымын, дээрлик 3 айда атенемдикине бир барып турам. Анан өтүп баратсаң, эки биздин кесиптик лицейдин бүтүрүүчүсү байкуштар лом менен казып кара жумушту кылып атат. 4 жогорку окуу жайын бүтүргөн инженер тиги экөөнү башкарып турат. Муну кыл, мындай жаса депчи. Анан эки жумушчуга 4 инженердин кандай кереги бар? Андан көрө мындай колдон келсе ошол кара жумушту батыраак аткара турган. Мисалы, биз 100 кесиптик лицейи өлкөдөгү энергетика тармагынын жумушчу кадрларын даярдаган жалгыз окуу жайы да.
Аталган окуу жайы бүгүн энергетикалык чоң потенциалга ээ өлкө үчүн бул стратегиялык объектилердин бири болуп саналат да. Биз энергетикалык потенциалдуу өлкөбүз да. Мына Кыргызстанда ири жана кичи ГЭСтердин курулушу, бир кездеги Токтогул ГЭСин курган адистер азыр аксакал болушту бардыгы. Бир топ жашка келип калышты да. Ал эми ГЭСти курууга жумушчу кадрлардын күчү керек. Былтыр өкмөттүн жыйынында Акылбек Үсөнбекович Госстройдун жетекчисин тургузуп айтты. 3 айдын ичинде 100 мектепти бүтүрбөсөң, мен сени кызматтан кетирем деди. Ал киши барып расмий акимдерге кайрылыптыр. Эми райондордо жумушчу баягы жумушу жок жүргөндөр бар. Ошолордон болсо берсеңиздер, биз бүтө калалы 100-чү лицейде деп. Кантип бүтө калат? Билими жок, ошол жөн эле жумушсуз күчүп барып туруп сапатсыз мектепти курат. Эмил Токтокончу. Сапатсыз мектеп 2 жылда урайт. Анан мен байланышка чыгып айттым, байке, республика боюнча 100 кесиптик окуу жайы бар. 100 кесиптик окуу жайы жылына 1000ден ашуун сантехниктерди, жылына 1000ден ашуун электриктерди, жылына 1000ден ашуун курулуш тармагынын бардык адистиктерин окутуп даярдайт. Андан көрө бул тармакка кайрылсаңыз, бир эле Бишкек шаарындагы 17-чи кесиптик лицей эмес, республиканын бардык аймагында кесиптик окуу жайлар бар. Даже өлкөнүн эң алыскы аймагы болуп эсептелинген Алайкуда да бир кесиптик окуу жайыбыз бар. 109-чу кесиптик окуу жайы бар да. Ошол жерде дагы мен Алайкуга барып келгем. Ушунчалык Алайкунун элине 1000 таазим, жолдун аябай мындай ыйлай турган абалда экен да. Ошого карабай, эч кимге дооматын артпай, жай турмушту улантып жаткан элден айланса болот да. Ошол жакта да биздин кесиптик окуу жайыбыз бар. Анан жакында биз ушул 35 жаштан 55 жашка чейинки калктын жумушсуз катмарын кыска мөөнөттө кесип менен камсыз кылуу программасына старт бердик. Булар тейлөө тармагынын бардык адистигине окуй алышат да. Мисалы, ошол эле Алайкуну ала турган болсок, жумушсуз үйдө отурган же жаңы көз жарып же боюнда бар кыз келиндер 3 айлык тигүүчүнү бүтө коюшуп, бир швейный машинка сатып алып эле заказдарды үйдөн тигип салып жиберет таксиден. Алар М-банкка акчасын которуп коет, иш берүүчүсүчү. Же бир адис 3 айда сварканы бүтүп алат дагы, ошол чөлкөмдү, Алайку чөлкөмүн жалгыз бир сварщик тейлейт. Мына ушундай артыкчылыктарга ээ биздин тармак. Бүгүн бир топ аракеттерди көрүп жатабыз. Мына айттыңар, өзүңөр ар бир жылы мисалы 1000ден окуучу бүткөндө деле ошол Кыргызстандын ички кадрларга болгон муктаждыгы кандай экен? Пландык түрдө мисалы бул окуу жай мынча бүтүрүүчү даярдаш керек деген план барбы сиздерде? Негизи бизде иш берүүчүлөр менен тыгыз байланышканбыз да. Мисалы биздин негизги иш берүүчүбүз бул энергетика министрлиги. Рестер, НЭСК, ГЭСтер деген өңдү да. Айыл чарба тармагынын адистерин окуткан кесиптик окуу жайдын иш берүүчүсү бул айыл чарба министрлиги эле эмес, бул тармакта бир топ мисалы жеке ишкерлер бар, алар ошолор да. Бүгүн биздин пландан койгон пландан тышкары дагы абдан бул тармактын адистиктерине суроо талап көп. Мисалы биз жылына 300 окуучуну кабыл алып атабыз. Биз мисалы энергетика эле тармагын алып атабыз да. Энергетиканын дагы бир ушундай 1-2 специальностин окуткан дагы бир 4-5 кесиптик окуу жайы бар. Ошону менен жылына биз ашып кетсе бир 600гө жакын энергетикти даярдап чыгарып атабыз. Бул жетпейт. Токтогул ГЭСинде эле канча энергетик иштеп атат, канча ГЭСтер курулуп атат. Айыл чарбаны ала турган болсок, мен билгенден бир 20га жакын гана кесиптик окуу жай айыл чарба тармагынын жумушчу кадрларын даярдап чыгарат. Ал айыл чарба агрардык өлкөнүн кадрдык муктаждыгын жабууга күчү жетпейт. Анткени аябай азыр өнүгүүлөр көп болуп атпайбы? Ошондуктан биз кыска курстарды ачтык. Бюджеттик эле негизди карап отура бербестен ошол кадрдык муктаждыкты бардык тармактарда жабуу үчүн 35 жаштан 55 жашка чейинки кыска мөөнөттүү курстарды ачып, азыр мына 1000 деген жарандарыбыз окуп атат. Бирок Эмил Токтоконч бир өкүнүчтүү нерсе бар экен. Мен ушул келгенде байкадым. Бардык бүтүрүүчүлөр 3 айлык мөөнөттө окуп, сертификатталгандан кийин өлкөгө чыгып кетет. Анткени ал жакта көбүрөөк төлөп берет. Азыр эми биз ошол таңкыстыкты байкагандан кийин кантип жумушчу кадрларды өлкө аймагында алып калабыз?
деген аракеттерди көрүп атабыз да. Жакында бир чоң иш берүүчүлөр менен бир форум уюштуралы деп атабыз, 100 кесиптик лицейи. Кантип аталган тармактын бүтүрүүчүлөрүн өзүбүзгө алып калабыз. Бул экономиканын чоң двигатели да. Биз кечээ GIA ассоциациясы менен жолуксак, бир байке келип айтат, мен күн панелдерин орното турган, күн панелдерин алып келип сатайын деп алып келип алсам өтпөй жатат. Анткени Кыргызстанда бир да окуу жай күн панелдерин орнотуучу адисти окутпайт. Кийин телеширет да. Мисалы кондиционерди заказ кылсак айтабыз да, биз кошо установить этип бериңиз депчи. Ошол күн панелин заказ кылганда дагы сатып алган киши айтат, алып келгени менен кошо установить этип бергиле. Установить эткенге адистер жок бүгүн. Лифт заводу ачылды Кыргызстанда. Бул албетте абдан чоң сыймык өлкө үчүн. Кыргызстанда бир да окуу жай лифтерлорду окутпайт. Лифт чыгарган адистерди. И, разумеется, жетекчиликтин бардык күчү кадрга кетип атат. Кадрды каяктан алып келем, чет өлкөдөн алып келип атат, тияктан алып келип, заводдун иши токтоп калбаш керек депчи. Жакында биз ал завод менен жолугушуп атабыз. Бул Кыргызстан үчүн бир чоң тарых да. Ошон үчүн бизнес өкүлдөрүнө да биз кайрылып атабыз. Жаңы бир коомго керектүү товарларды алып келатсаңар, сөзсүз эмгек рыногуна көз салып коңуздар. Адистер барбы? Эми бир склад күн панелдери өтпөй турат да, аны орното турган адис жок. Ошол энергетика тармагынын адистерин даярдап атканда профиль болуп ошентип бөлүп окутабы же универсалдуу түрдө бардык тармактан аз-аздан болсо дагы жанагындай өнөр үйрөнүп чыгышабы? Профилдери бар да. Мисалы электриктер өзүнчө окутат, өзүнчө бир группа. Электромонтаждар булар такыр өзүнчө группа. Оператор выездной бригады деп коебуз. Булар өзүнчө мындай профильге бөлүп окутабыз да. Бир профилдин ээси болуп чыгат. Негизинен жалпы багы энергетика тууралуу билимди, мисалы медицинада деле 3 жыл жалпы медицинага окутат да. Биз деле ошол сыяктуу ушунун окуу программага ылайык кайсы бир убактысын жалпы энергетикага окутуп туруп, андан кийин анан профилдерге бөлөбүз да. Мынакей жумушчу күчү дагы деле тартыш дейбиз, өзүңүздөр айтып кеткендей, ушул жумушчуларды тандап алууда Эмиль Токтоконович жанагындай жарманкелер өтүп жүрөт да, вакансиялардын. Ушуга жогорку кеңеш канчалык деңгээлде маани берет же бул көбүн эсе ишке чакыруучулар мамлекеттик ишканалар болуп атабы, жеке тараптын гана уюштуруусу менен өтүп атабы? Кесипкөйлөргө таңкысык аябай чоң азыр. Айрыкча ушул жөнөкөй кесиптегилерге, орточо кесиптегилерге таңкыстык аябай чоң. Кыргызстан боюнча бардык ишканаларда азыр жетишпейт. Жөнөкөй электрик, ошо монитор, слесарь жетишпейт. Бул биринчиден ошол жеке менчик менен мамлекеттик органдын ортосундагы так мамиле жок. Көбү билбейт каяктан алышты. Азыр Индира айтып атпайбы, бизге келсе биздер деп берет элек деп. Ошол келишим түзүп, ошол окуучуну алдын ала кызыктырып, окуп атканда эле өзү практика өткөзүп, анан ал менен келишим түзүп, бир 2 жыл иштеп бер десе, ал эле кетпейт да. Анан айлыгы маянасын төлөп берсе, студент кезде да кишине жардам берип турса, ал киши кетпейт, ал ата-энеси менен да келишим түзөт да. Биз ушундай байланыш болбой атат биринчиден. Экинчиден бул рынок бул эркин, каалаган жана кете берет. Азыркы жана айтып атпайсызбы, сыртка жөнөткөн же кадр жумуш бергендер бут бардыгы бул жеке компаниялар. Алар өз эрки, алар сырттан арыз түшөт дагы, мага мынча таап бер десе, кел бул жактан түшүп бүткөндөрдү биз бүткөндөн кийин жөнөтүп атат. Бардык кесипкөйлөрдү сыртка жөнөтүп атат. Ага биз муну мыйзам менен немете албайбыз, тыюу сала албайбыз. Биз бир эле ушул бүткөндөрдү мына жогорку окуу жайларындагы кесиптик, орто кесиптик окуу жайларын бүткөндө дагы биз алдын ала булар менен келишим кылып, жеке менчик компаниялар алдын ала 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга иштеп бер деп келишим менен алып калса бул болот. Алдын ала кызыктырыш керек да. Анын үчүн мамлекет ошол текшеген жумушчу орду менен түздөн-түз жооп берген экономика комиссия министрлиги да кичине кыймылдап коюш керек да. Алар мындай долбоор кылып, ошол жумушчу менен кадр менен жумуш берген иш берүүчүнүн ортосунда мамилени булар ачыктап тактап коюш керек да. Бекемдеш керек. Азыр аябай таңкыс. Бүт жерде, бүт сектордо таңкыс болуп атат. Мына сиз убагында бюджет комитетинде жетектедиңиз, деги эле студенттердин стипендия маселеси кандай жолго коюлган? Өзгөчө мына азыр сиздер айтып аткан кесипчилик техникалык окуу жайында студенттер
студенттер деп айтабызбы же окуучулар деп айтабызбы, алар канчалык деңгээлде материалдык муктаждыктарын чече алышат? Биздин кесиптик мисалы баягы бюджет комитетин сиз жетектеп турбадыңызбы? Ошондо деле моюнга алышыбыз керек, ошол кесиптик именно ушул тармакка каражат абдан эле аз бөлүндү да ошол жылдары, Эмил Токтогонович. Биз даже билем, мен анда парламенттин басма сөз кызматын жетектеп турдум беле. Бир канча жолу ушул Эмил Токтогоновичке кайрылган учурлар да болгон да. Мисалы бүгүн балдарга тамак берип атабыз. Бир малдык тамагы 35 сомго биз тамак беребиз да. Эми ишке чыксаңыз 35 сомго бир пирожки келет, чайы келбей калып атпайбы? Пирожки эле 35 сом да азыр. Бирок биз баягы жеткирип ошонун баарын ырастап балдарга питание стипендиясын берип колдон келишинче муктаждыкты чечип бергенге аракет кылып атабыз. Анан дагы бир көрүнүштү айтып кетейин. Эмил Токтогонович аябай туура баса белгилеп кетти. Өндүрүштөгү практиканы айтып атпайбыз студенттердинчи. Биз азыр дуалдык окутуунун жаңы программасын жүзөгө ашырдык. Балдарды кечке лицейде эзип теорияда кармай бербей, практикасын өндүрүштөн өтө турган кылып атабыз да. Мисалы бир иш берүүчү менен келишим түзүп алып, биз бир 3 ай теориясын окутуп берели дагы, калган 6 айын сизге берели өндүрүшкө. Сиз үйрөтүңүз. Жеринен үйрөнсүн балдар. Ошондо эффект көбүрөөк болот да. Мисалы мен 6 жыл окудум университетте журналистиканы бүтүш үчүн. 6 жыл азыр ойлоп көрсөм абдан чоң убакыт экен да. Биз 6 жылда окуп бүткөн программаны 3 жылда деле окутуп койсо болмок экен азыр ойлоп көрсөм. Эртең 8-де сабакка барчубуз, 12-де бүтөт сабак. Мындай убакыттан уттуруп турбуз деп ойлоном да мен азырчы. Анан быйыл биз ошол 3 жылдан окутсак балдарыбызды 2 жылга кыскарттык. Колдон келишинче программаларды кыскартып, тез арада кыска мөөнөттө жумушчу кадрларды ар бир тармакка өз убагы менен камсыздап берип туралы депчи. Мына мен кечөөнү троллейбустун управленияга бардым. Биздин автослесарь кесиби боюнча окуткан балдарыбыз троллейбустун управленияда азыр производственный практиканы өтүп атышат. Барсак, ана мен балдар менен беседа кылып сурап атам. Лицейде окуганың жакшы беле же бул жакта окуган жакшы беле десем, эже бир гана минус суук экен дейт бул жак. Бирок троллейбустун өзүн жандуу үйрөнүп атпайбызбы дейт. Зымдарын туташтырып, анан троллейбус жүрүп кетсе, аябай сүйүнүп атабыз дейт да. Мына ой биз өз колубуз менен жасап жүргүздүк депчи. А бизде 1 жыл убакыт бизде болот. Өзүбүздүн мастерскойлордон зымдар менен бирдеме кылып үйрөтөбүз. Андан кийин өндүрүшкө баргандан кийин да толук кандуу үйрөнгөндө 1 жыл убакыт кетип калат да. Ошол эле бардык тармактар боюнчачы. Анан быйыл ушул дуалдык окутуунун программасы деп биз өндүрүшкө өзгөчө көңүл бөлүп атабыз. Албетте эми стипендияны, питанияны балдардын ар бир баланын ден соолугу бул чоң мааниге ээ. Университеттердеги балдар булар чоң балдар да. Алар уже 18-ге жана биздин балдар кичинекей балдар да 9-класстан 11-класска чейинки балдар. Биз алардын социалдык абалына дагы мындай көңүл бурушубуз керек. Ошондуктан учурдан пайдаланып мына Эмил Токтогонович Демилге көтөрсөңөр, балким стипендиясын көтөрүп берүү жагынан. Бүгүнкү күндө кандай сумманы түзөт? Стипендиянын 300 сом, 500 сомдун тегерегинде жакшы окуган балдарына жараша бөлүнөт. Эми бул бир айга деле 500 сом деген жашаш кыйын дегендей. Жок, жашаш кыйын эмес, жашаганга болбойт таптакыр. Болбойт. 500 сомду биз азыр мүмкүн эмес. Ушул кесиптик орто окуу жайлардын биринчи материалдык базасын чыңдаш керек. Ал үчүн мамлекет өзүндөгү бизде мурда курулган да совет доорунда курулган проектировщиялардын көбүнүн зданиясы көп аябай. Ошону ижарага булар бере албайт. Керек болсо ошол өзүнүн ашканасына бере албайт. Тамагын контролдой албайт. Ажатканасын ремонттой албайт. Акчанын баарын через фуги деп алып кетип калышат да. Бул туура эмес. Биз мына билесиздер, былтыр жайында 5 мамлекеттик университетке уруксат бердик. Өзүнүн зданиясын өзү арендага берип, өзү иштетип, өзү жооп берсин деп. Бул азыр кийинки төмөнгө да түшүш керек. Ошо жакшы жалпы университеттер, институттар, анан профтехник училище баары өз зданиясын өзү иштетиш керек. Ошондо буларда биринчи жетекчи өзү жооп берет. Кандай тамак жеп атат, кандай ремонт кандай, ажаткан ремонт кандай, баары өз башы менен жооп берет. Экинчиден буларга стимул болот. Үчүнчүдөн ошол окуган окуучуга да шарт түзөт дагы. Анан бул айтпады биринчи шарт түзүп берет деп. Анан шарт түзсө, анан окуучуда мындай билим алганга да өзүнүн да немеси ойгонот да.
ошон үчүн биз акыры барып ошо материалдык техник базасын чыңдоо үчүн өзүнүн акчасын өзүнө бериш керек, өзү табыш керек. Аны текшере турган мамлекет органдар бар. Баары эле жеп коет деген алысмын. Баары эле мындай өтө эле мындай кара ниеттик кылбайт. Эми бар арасында алар үчүн счет палата бар, укук органы бар. Ким жеп койсо жооп берет башы менен. Баарын эле жеп коет дебестен өнүктүрүү жумшаш керек да. Ошондо анан бул дагы күчөйт да, биздин немелер окуучулар кызыгуусу. Анан ошол жерде жакшы зданияда жакшы имарат окуган окуучу дагы башкача билим алып көзгө башчап болот. Биз ушуга барыш керек, ушу маселени көтөрөбүз. Албетте студенттердин да стипендиясын мен баягы бюджет кылып аткан лично өзүм жеке акыл суроо берип айткам, көтөрөсүңөр деп. Быйыл көтөргөн убада берген. Ошондой эле кесип лицейинде дагы окуган биздин жарандар окуучулар. Алар көп аярлуу үйлөргө келишет да. Аларга да стипендиясын берип, себеби бул мамлекет үчүн керек. Мамлекетке бул кийин бул канча акча жеп коет дебей, биз бала бизге эмне берет деп мамиле болуш керек да. Бизге мамлекет үчүн эмне берет деп, ошон үчүн мамлекет кичине көңүл койсо, бул өзүн бул миңги сактай турган бул мамлекеттин инвестиция деп эстейм мен. Тармагы капитал инвестиция балдарга салыш керек, ошондон өнүгөт. Ооба. Материалдык техникалык базалар боюнча мына быйыл биздин жетекчиликке мен учурдан пайдаланып ыраазычылык айтам. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен республиканын бир топ лицейлеринде, аймактарында жайгашкан окуу жайлардын материалдык техникалык базалары чыңдалды да. Жаңа акыркы заманбап үлгүдөгү оборудованиялар келди. Бар эмес, бирок дээрлик колдон келишинче сварочный аппараттар келди. Жеңил өнөр жай тармагынын адистерин окуткан акыркы үлгүдөгү швейный машинкалар келди. Бул тармакта биздин жетекчилик абдан алгылыктуу иштерди алып барып атат да. Анан болгондо эле баягы сиздер эфирге чакырганда дагы ушул ойлонуп, бир гана коомчулукка кайрылуу да. Билим алуу бул эч качан кеч эмес. Эгер сиз жумушуңуз жок болсо, жумушу жок жаран болуп азыр эч нерсе менен алек болбой жатсаңыз, бүгүн сиз каалаган бардык тармак боюнча кесиптик лицейлер 3 айлык кыска мөөнөттөгү курстарды өткөрүп атат. Мындан 3 жума мурун биз кесиптик лицейге Гүлнара Маришина келип кетти, социалдык өнүгүү министри. Анткени биз жана ошол калктын социалдык жактан аз камсыз болгон жарандарын кыска мөөнөттө окутуп атабыз да. Өзү келип сертификаттарды тапшырды. Биздин окуу жай расположение Ош базарында болгондуктан эшикке чыксаң эле Эмил Токтокулович пятачок деп коет экен. Балдар 15-20 болуп топтолуп турат. Анан сурайсың да, эмне турасыңар десең, эми бир 600 сом берсеңиздер, биз бардык ишти аткарып бергенге даярбыз дейт да. Анан мен алар менен сүйлөштүм. Эми силер 600 сомго кор болбой, кел бизге киргиле, мейли мен жатаканада берейин силерге. 3 ай бизден окуп бир кесиптин ээси болгула, биз силерди жумушка орноштуралы деп отуруп бир 6 баланы окуттук. Анан кечөө мындан бир жума мурун мага бир торт көтөрүп келиптир. Биз курулуш компаниясына киргизип койсок, бүгүн 70 000 айлык алып атам дейт. Болбосо кесип колунда кесиби турат да. Болбосо 600 сомго кор болуп, Кыргыздын азамат жигиттери, 6 саны аман ден соолугу чыңдары турат да. Мындай любой жумушту жасаганга даярбыз депчи. Биз азыр ушул процесске күйүп бышып, мына буюрса мен отпускага чыксам эртең бардык аймактарды кыдырып келейин деп атам. Убакытты текке кетирбегиле, кыз келиндер мына. Даже Алайкуда, эң алыс келген Алайкудагы окуу жай кыска мөөнөттүү курстарды окутат. Мен билгенден водитель трактористтерди и дагы бир кесипти тигүүчүлөрдү окутат да. Тигүүчүлөрдү окутат. Бир кесиптин ээси болуп алган, бул абдан мындай жакшы нерсе да. Жакшы нерсе. Бул жагы кандай болду экен? Мисалы, буга чейин дагы ушундай лицейлерде кесипчилик техникалык окуу жайлары деп койчу, Союздун учурда. Ошол эле учурда окуу комбинаттары деген да бар болчу да. Уч комбинат дегенчи, өзүнчө алар дагы адистер даярдачы. Бүгүнкү күндө ушул жагы кандай? Мен энергетика министрлигине бардым да. Алар биздин эң негизги иш берүүчүбүз. Анан мынтип айтып берип атам да. Биз ушундай жумушчу кадрларды окуткан жалгыз окуу жайыбыз десек, алар айтты, сиз эми бизди кечирип коюңуз. Биздин өзүбүздүн учебный центрибиз бар дейт да. Конкуренция. Ошол эле биз 3 айлыкты окутуп атабыз. Министрликтин алдындагы бир өзүнүн учебный центри бар экен. Алар дагы өзүнүн 3 айлык курстарын жарандарга сунуштап окутуп атышат да.
Мурда мисалы ар бир министрликтерге, тийиштүү министрликтердин алдында мисалы Кыргызстанда темир жолчуларды окуткан жалгыз 97-чи кесиптик лицей бар. Бул өлкөдөгү жалгыз темир жолчуларды окуткан окуу жайы да. Темир жол мамлекеттик ишканасы менен тыгыз байланышта болуп турушат. Бирок темир жол ишканасы түшүнүш керек. 97-чи кесиптик лицейинин бүтүрүүчүлөрүсүз ал эч жака бара албасын түшүнүш керек да. Анан аларга билим берүү министрлигинен дагы бир топ камкордукту көрсөтүш керек. Анткени негизги двигатель адисти ошол дайындап берип атат да. Адисти дайындабаса каяктан алат адистерди? Водитель үчүн диплом керек, сертификат. Биз энергетика тармагынын адистерин даярдап атабыз. Энергетика министрлиги өзүнүн учебный центрине мурда дагы ушул жумушчу кадрларды бир татыктуу деңгээлде даярдаш үчүн билим берүү министрлигинен да көбүрөөк көңүл буруш керек бизге. Мына ири чакан чоң ГЭСтерди курулуп атат азыр. Мына өлкө башчыбыз бир топ ГЭСтердин курулушуна старт берди. Жумушчу кадрлар жок, кантип курабыз ГЭСти? Азыр мына президенттин администрациясы курулуп атат экен өйдө Билинка жогору жакта. Жалаң бир индустарды көрүп атабыз да. Анткени куруучу жок да. Сантехник жок, плотник жок, жана мастер сухого строительства деп коебуз биз, кургак курулуштун адистери депчи. Булар Кыргызстанда дээрлик жок го эсе. Биз бала кезибизде бизди урушчу. Сен адам болсоң эптеп ПТУга жетесиң. Адам болбой калсаң анда айла жок деп мындай ата-энелерибиз, мугалимдер коркутчу да бизди. Бүгүн кесиптик лицейлердин кадыры жогорку окуу жайлардыкынан дагы бир күн келет, ашат. Анткени жашоонун талабы, экономиканын талабы ошого алып барат да. Мына азыр белгилеп кеттиңер, ошол ар бир министрлик өзүнчө окуу борборлорун ачып алды депчи. Ошондогу окутуучу адистер менен сиздердеги окутуучу адистердин атаандаштыкта деңгээли кандай? Тажрыйбасыбы? Эми деңгээл жагынан мындай. Албетте мисалы энергетика министрлигинин алдындагы ошол окуу борбору бул укмуш окуу борбору. Акыркы үлгүдөгү заманбап оборудование менен жабдылган окуу борбору. Бирок кандай адистер сабак берерин мен билбейм. Биз окутуп аткан окуу жайдагы адистер мен 100% дээрлик ишенем. Анткени алар 50 жылга жакын эмгектенген мыкты адистер да, көп жылдан бери. Биз ар бир жылы аларды повышение квалификациясын, улам тажрыйбадан өтүп турусун. Мына мен жакында Латвия мамлекетинде иш сапарында болдум, Рига шаарында. Ошондо бир 2 окуу жайы менен келишим түзүп, азыр стандарттуу энергетикадан өтүп, жашыл энергетиканын адистерин даярдайлы деп атабыз да. Мисалы электроэнергияга күч келтирбей үйлөрдү жылытууда, үйлөрдү жер алдындагы суулар менен жылытуу, электроэнергияны күндөн, шамалдан өндүрүү, үйлөрдү жылытууда күн панелдерин орнотуучу адистерди окутуу өңдүү жашыл энергетиканын адистерине өтөлүү деп атабыз да. Эми баары бир глобалдуу проблема болуп атпайбы, дүйнө жүзүндө глобальный потепление, бара-бара балким суу түгөнүшү мүмкүн. Мисалы кечээ жер титирегенде көпчүлүгүбүз билбейт экенбиз кантип коргонуш керек экенин. Анан ошол глобалдуу проблема бизге да келгенде адистерибиз жок отуруп калбашыбыз керек да. Биз мындай 100 жыл алдыга эртерээк ойлонуп атабыз. Жашыл энергетиканын адистерин кантип даярдайбыз, каяктан каражат табабыз? Эми бул чоң каражатты талап кылынат да. Бирок бир старт берип долбоорду баштап алсак, бул Кыргызстан үчүн абдан жемиштүү долбоор болот эле да. Жана жогорку окуу жайдагы жана министрликтеги алдында учебный центр деп атпайсыз, окуу борборлору. Алар менимче алар керек, ар бир министрлик, тармактуу министрлик өзлөрүнүн адистерин переквалификация өткөзүүгө муну колдонуш керек. Өзүнүн адистерин. Технология өнүгүп атат да. 20 жыл бүткөн менен окуу жайын азыр бүткөн айырмасы бар. Так калбашып кеткен. 30 жыл бүткөндөр бар. Ошолорду эле алсак, маркалар өзгөрөт деген. Окуу жайларын бүткөндөрдүн өзүнүн адистерин гана окутуш керек да. Анан баштапкы базаларды бир гана ошол биздин профтехучилище окутуш керек. Алар түздөн-түз сиздерге жардам берип, өзлөрү немеге алып, контролго алып, көмөк кылып, булар менен тыгыз иштеш керек. Экөөнүн немеси эки башка да, мына направлениясы мында түзүп турарса. Ошондуктан алар булар бирдиктүү иштеш керек. Профтехучилищенин багыты, булар максаты такыр башка. Окуучулар бүтүп алып 10 жылдан кийин, анан 20 жылдан кийин баягы эски жүргөн немелерди
мурунку билим алгандарды азыр такты өзгөрдү. Ошол үчүн алар албетте кайрадан окутуп аларга маалымат тез берип туруш керек. Кезегинде мына азыр айтып кеттиңиздер, жогорку кеңеште көңүл бурган маселе ушул кесипчилик окуу жайларындагы студенттердин жанагындай 3 жылдап окубай 2 жылга кыскарды деп атпайсыздарбы? Ушуну да жогорку кеңеште караганда, анан бул кайсыл окуучуларга тиешелүү? 9-класстын базасындагыбы же 11-класстын базасындагыбы? Бюджеттик бардык кесиптик окуу жайлары окууну бюджеттик негизде жүргүзөт да. 9-классты бүткөн студенттерибизди биз буга чейин 3 жылда окутуп даярдасак, мына быйыл билим берүү министрлиги менен биргеликте жогорку кеңеш кабыл алып берген мыйзамга ылайык азыр 2 жылга кыскартып атабыз да. 9-класс, 10-класс, 11-классты бүткөнчө бир кесиптин дагы ээси болуп чыгат да. Ал эми 11-классты бүткөн адистер булар оң эле окушат. Окуу программа ошого ылайыкталган. Башка өлкөлөрдүн практикасынан биз көрүп атабыз. Башка өлкөлөрдүн практикасында жогорку окуу жайга бараардын алдында кесиптик окуу жайды аякташ керек экен. 2 жылдык, 1 жылдык, мисалы, инженер болом деген киши биринчи кесиптик окуу жайын бүтүп келип, анан 2-3 жыл аралыгында жогорку билимге ээ болуп чыгат экен да. Биз деле ошол бара-бара мындай ошого өтүшүбүз керек. Биздин көп жарандарыбыз бизден сертификаттарды алып чет өлкөгө чыгып кетип атпайбы? Биз жумушчу күчтөрдү өлкө аймагында сактап кала албай жатабыз да. Ошону биз буюрса иш берүүчүлөр менен бир чоң форум өткөндө Эмил Токтокуновичти чакырабыз ошол жерге. Бул иш берүүчүлөр менен олтуруп, ийри олтуруп түз кеңешип, мындай сүйлөшүш керек да. Анткени бир эле биз кызыктар болбошубуз керек жумушчу күчтү сактап калганга. Иш берүүчүлөр дагы кызыктар болушу керек. Алар стандарттуу айлыкты төлөп берип коюп, мындай кетип калбаш керек. Эмне десе айлыгыңды төлөп берип атам го дебеш керек да. Мен кечөө троллейбустун управлениянын жетекчиси менен сүйлөшүп, балдарым үшүп атыптыр. Бирок үйрөнүп атат экен, бирок үшү. Байке, балдардын жылуулугу, алардын коопсуздугу, аларга Эмил Токтокунович айткандай кээде бир социалдык көңүл да буруп коюш керек да. Иш берүүчүнү жумушун жакшыртам десе, сөзсүз ошол ишти жасаган адиси менен жакшы мамиледе болуш керек да. Ошон үчүн бул бир жалпы республикалык деңгээлдеги мындай бир маселе. Иш берүүчүлөр биз даярдап окутуп атабыз. Биз аны эмнеге Россия үчүн окутуп беребиз? Же болбосо биз аны эмне үчүн Казакстан, Өзбекстан үчүн окутуп беребиз? Биз аларды көп бышып, Кыргызстандын экономикасын көтөрөлү деп окутуп берип атабыз да. Кармап кала турган дайшы иш берүүчү да. Иш берүүчү кайсыл бир методду колдонуп болсо дагы ошолорду сактап калыш керек. Эми айлыктары да разница бар, бирок өтө деле чоң разницаны байкабайсың. Ошончо айлык алганы менен чет мамлекетте жашаш ошончо кымбат, ошончо оорчулугу бар, кыйынчылыгы бар, документациясын бүтүрүш керек, андай мындай деген маселе бар да. Стамбулга барсам, байкуш биздин бир жараныбыз балык кууруп иштейт экен. Эртең менен 7-де башталат, 9-га чейин балык кууруйм дейт. Ден соолугунан ажырап баратканда көп болуп, анан кыргыз жаран экен, 46-дан болом дейт. Мен айттым, байке, Кыргызстанга келбейсизби? Канча айлык аласың десем, Кыргызстандагыдай эле айлык алат экен. Айына бир 35 000 сом алам дейт. Анын 5 000-ин жанагы миграция бирдемесине төлөп берет экен. Стамбулда жашаш абдан кымбат. Анан мен айттым, сиз келиңиз бизге. Биз сизди 3 айда окуталы. Мейли, каражатыңыз жок болсо бекер окуталы. Дагы иш берүүчү менен сүйлөшүп, биз сизге бир 100 000 сомдук айлык таап берели. Зато өз элиңизде, жериңизде, ата-эне бир туугандын маңдайында болосуз десем, ошого көңүлдөнүп, мына көчө байланышты мен барайын деп атам депчи. Мына ушул менин акыркы иш сапарымдагы болгон жолугушуу болду да. Ошон үчүн мына биз февралдын орто ченине бул форумду пландап атабыз иш берүүчүлөр менен. Жогорку кеңештин атынан Эмил Токтокуновичти чакырабыз. Рахмат. Жестко мындай талап сыяктуу коюш керек да иш берүүчүлөргөчү. Жумушчу күчтөрдү, кесиптик окуу жайлар маңдай терибизди агызып, эмне даярдап атабыз? Эгер силер кармап кала албасаңар. Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Европа өлкөлөрүнүн өздөрүнүн кесиптик окуу жайлары бар, өздөрү даярдасын да алар. Биз кадрларды өзүбүзгө даярдайлы. Таңкыстыкты жагыш керек деген бир маселени көтөргөн табыз берүүсө. Рахмат, анда атайын студияга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик каалайлы. Урматтуу радиочулар, Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында Жогорку Кеңеш депутаты Эмил Токтошев, ошондой эле борборубуздагы номер 100 лицейдин директору Индира Куралбек кызы болду. Саламатта болуңуздар.